Бейшенбек Абдразаков, экс-депутат. Буга чейин темир жол эмес, таштак жолда сала албай калганбыз. Бейшенбек агай, балыкчы Кочкор темир жол куруу иши башталды. Курулуп баштаган темир жол ишке берилсе, мамлекетке кайсыл жагынан көбүрөөк пайда түшөт? Темир жолдун курулушу жакшы жашаан, жакшы саамалык. Мамлекетибизде ушундай эле болсун. Буга чейин темир жол эмес, таштак жолда сала албай калганбыз. Кудайга шүгүр, жылыш бар. Балыкчы Кочкор темир жолу курулуп бүтсө, кара кечиден көмүр ташыса, элге арзан болот. Ошондой эле ТЭЦке казактын көмүрүн албай, өзүбүздүн бекер көмүр жагабыз. Кийин ал жака завод салсак, элге жумуш болот. Бюджетти толтурууга шарт түзүлүп, өндүрүш жанданат. Мамлекетибизде өнүгүү, өсүү болот. Булак добулбас чекит медиа. Тажикистан жерин кыргыз тектүүлөрдөн тазалап жатат. Жыл башынан бери 2253 адам кыргыз жарандыгын кабыл алды деп мактанып атабыз. Бул көрүнүштү биздин бийлик жетишкендиктин белгиси катары көрсөткөнгө аракет кылып жатат. Бирок Тажикстандын Баткен менен чектеш жеринде Жийделик деген кыргыз айыл бар. Мен уккан маалымат боюнча ал айылдагы ар бир 10 үйдөн 7 бош жатат. Андагы кыргыз тектүүлөр тажик бийлигинин кысымына чыдабай Кыргызстанга качып чыга беришкен. Кыргыз тектүүлөрдү кысымга алуу, ар кандай шылтоолор менен басмырлоо азыр Мургап районунда да уланып атат. Тажикстандагы жарандык согуш учурунда качпаган, үй-жайын, ата конушун таштабаган кыргыздар тажик бийлигинин тынч мезгилдеги саясий кысымга чыдай алышпады. Ошентип азыр айрыкча Тажикстандан келген кыргыздар өсүп атат. Бул сан тажик бийлигинин кыргыз тектүүлөрдү кысып атканын гана далилдейт. Тажикстандык кыргыздардын Кыргызстанга кайтышы жакшы көрүнүш эмес. Тажикстандын бул саясаты тазалоо деп эле аталышы керек. Кыргыз бийлиги ошол Тажикстандагы, Өзбекстандагы, Кытайдагы кыргыздардын алабалын сурап, төркүндүк ата журттук милдетти да унутпай аткара жүрсөк болор эле. Ыдырыс Исаков. Туп-туура. Болбосо булар бул жоруктары менен башкалардын балесин бизге ташып келгене калышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевич, урматтуу кыргызстандыктар, мага жеткен маалыматтар боюнча кандайдыр бир топ эртең акция уюштуруп Бишкектин көчөлөрүндө жөө жүрүш жасап, элчиликтердин алдына барабыз деген ниеттерин билдиришиптир. Ар бир ниеттин же кадамдардын чеги болот. Элчиликте жана анын аянтчалары башка мамлекеттердин менчиги болуп саналат. Кол тийгиз. Дүйнө жүзүндө биздин дагы элчиликтерибиз бар, алар дагы биздин кол тийгиз аянтыбыз. Бирөө жарым келип эшигин каккылап, башаламандык кылганга акысы жок. Албетте биз демократия багытынан кайтпайбыз, жарандарыбыздын оозун тыйбайбыз, укугун чектебейбиз. Митингдер сөзсүз болушу керек, ал үчүн Горький паркын аныктап бердик. Кааласаңыздар 24 саат бою митинг кылыңыздар. Каалаган сөзүңүздөрдү, пикириңиздерди айтыңыздар. Эч ким каршы эмес. Бир гана сураныч, элчиликтерди тынч коюңуздар. Бактыгүл Иманбек кызы. Жаңы түзүлгөн оппозициялык кыймылдын Сорос фонду менен кандай байланышы бар? Бишкекте жаңы кечээ түзүлгөн оппозициялык кыймылдын негизги максаты кандай? Же бул кыймылды ким каржылайт деген коомчулукта суроо пайда болду. Бул темага Политломбард телеграм каналы кайрылды. Кыргызстан бириккен демократиялык кыймылынын курамында кимдер бар? Алардын саясий ишмердүүлүгү баскан жолу кандай? Маселен, саясатчы Клара Сооронкулова 2017 жылдан бери Жорж Сорос фонду тарабынан жигердүү каржыланып келе жаткан Укук мектеби коомдук бирикмесинин ишмердүүлүгүнүн артында Реформа партиясынын лидери болгон. Кыймылдын дагы бир мүчөсү саясатчы Равшан Жээнбеков 2018 жылы өзүнүн Next телеканалы үчүн демократия үчүн улуттук фонд тарабынан каржы алганын аталган телеграм каналы жазды. Мындан сырткары жогоруда эки уюм тең революциялардын ардында тургандыгы менен да белгилүү. Ошондой эле кыймылдын башка мүчөлөрү боюнча коомчулуктун пикирлери жакшы эмес. Баарынын далегине айтылган сындары жана аргументтери бар. Андыктан жаңы кыймылдын мындан кийинки ишмердүүлүгү кайсы багытта уланат? Булак жылдыздуу саясат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу 2 мартта 1 май райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Сегизбаев Кылмыш кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу 4-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылган. 1 апрелде сот аны күнөөлүү деп таап 4 миллион сомдук жаза аныкталган. Өкүм мыйзамдуу түрдө күчүнө киргиче эки жакка чыкпоо шарты менен баш коргоо чарасын өзгөртүштү деп айтты райондук соттон. УКМК азырынча комментарий бере элек.
Буга чейин башкы прокуратура Абдил Сегизбаевге карата 6 иш тергелип жатканын маалымдаган. Алар Белизгейт окуясы, кызматтык батирлер, энчилүү куралдар менен сыйлоо, жер тилкелери, бюджеттик акчаларды бөлүштүрүү. Сегизбаев 2021 президентке талапкер болгон. Ал президенттик шайлоо учурунда атаандашы учурдагы президент Садыр Жапаровду кескин сынга алып, аны бозгун президент Курманбек Бакиев менен тыгыз байланышта деп билдирген. Сегизбаев КТРКнын түз эфиринен Максим Бакиев гендерди кантип сатып, акчалардан эзин кантип жашырганын айтып берген. Шайлоодон 2 жума өткөндөн кийин 25 январда кармалган. Булак Т-медиа чекиткейи. Британия Украинадагы согушта Кытай Орусияга жардам берип жатат. Украинага каршы орусиялык согуш башталганга чейин эле Украинанын коргоо министрлигинин порталдарында жана Украинанын башка маалымат инфраструктураларына Кытай бир катар кибер чабуулдарды жасаган деп Британия мурда эле шектенген. Бул тууралуу The Times Украинанын коопсуздук кызматынын маалыматына таянуу менен билдирди. Украинанын коопсуздук кызматынын берген маалыматтарына караганда Украинанын коргонуу жана өзөктүк чөйрөсү менен тигил же бул жол менен байланышкан 600дөн ашык сайттар хакердик чабуулга кабылган. Бул чабуулдар Кытай өкмөтү тарабынан координацияланган жана 2022 Пекинде өтүүчү кышкы Олимпиада оюндары аяктаганга чейин башталган имиш. Макалада Кытайлар чек ара кызматынан тартып Украинанын улуттук банкына жана темир жол администрациясына чейин бардык Украин мекемелеринин маалымат талаасына кирүү жолун тандап алганы айтылат. Кытайдан кол салуулар Орусиянын Украинадагы атайын операциясы башталардан бир күн мурун 23 февралда эң жогорку чегине жеткен. Мунун негизинде УКК булактары Кытайды Кремлди түз колдоп жатат деп айыпташууда. Буга чейин Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бейжиңдин орус-украин чатагынын курчушуна катышуусу тууралуу жалган маалымат таратуу аракеттери тууралуу эскерткен. 18 мартта Кытайдын лидери Си Цзиньпин Евро биримдик менен АКШны Москва менен Европалык коопсуздук кепилдиги боюнча диалог баштоого чакырды. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Орус аскерлери басып алган Чернобыльда Украинанын желеги көтөрүлдү. Орусиянын аскерлери басып алган Украинадагы Чернобыль атомдук электр станциясында Украинанын желеги көтөрүлдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, Чернобыльда Украинанын желеги 2 апрелде көтөрүлгөн. Аны атомдук электр станциянын ыкчам кызматкерлери көтөрүлгөн. Ошондой эле 3 орус колоннасы Славитуч шаарынан чыгып Беларусь тарапка багыт алганы. Аскери кызматчыларынын бир бөлүгү дагы эле Чернобыльдагы атомдук электр станциясында экендиги белгиленди. Чернобыльда орус аскерлери 24 февралда басып алган. Булак Супер чекиткейи.